болгон экен могу жерге жүрөгүккө дүйнө жанагыдай бир мансап же болбосо бир байлык ошол нерсе кирип алган болсо балекет калыс болом десеңиз деле жанаганы көргөндө адам айласы кете чөт дегенде мындай жымыңдайм Кудай өзүн кечире көрөм биягын деп секин нарагын уланып кете берет экенсиз. Муну 12-кылымда чыккан Жалалиддин ар-Руми деген аалым киши өткөн. Маулана деп коёшот. Кайманатын экен Маулана. Кала Маулана десе бир эле Жалалиддин ар-Руми түшүндүрүлгөн. Маулана ушундай дептир деселе. Жалалиддин ар-Румиге барган. Себеби 2 сап менен ушу Маснави деген китеби бар, жана башка да китептер бар. Маснави деген 2 сап менен бүтүндөй бир ойду толгоonu эмне кылган түшүндүрүп кете берген. Карабайсызбы бир мисалы. Кандай болсоң, ошондой көрүн, кандай көрүнсөң, ошондой бол деп. Сыртыңыз кандай ислами формада чыккыйып турасыз, мусулманга окшоп. Ичиңизде ошондой мусулманга окшоп турсун. Ичиңиз кандай мусулманга окшоп турат, сырткы мамилеңиз дагы эмне болсун, мусулманга окшошун деп. Ана сыртыңыз жалтыра, милайым иншалла субханалла деп туруп, ичиңизге ит өлүп калган болсо, бул жаман экен да. Нары карагандан шашпа сени деп коюп турсаңыз, тиги ишен алып кетет. Жакшы тасыр экен деп коюп, жакшы адам экен деп коюп. Ана бирок ичиңизге жанагындай эки жүздүүлүк, мыкырлык, ичи таардык, көрө албастык тыгылып калган болсо, муну эң жаман экен да. Муну дагы Жалалиддин ар-Руми ушинтип айткан экен. Маулана мындайча айтканда. Иттердин достугу сөөк таштаганча дептир. Иттердин достугу сөөк ташталганча дептир. Не деген сөз? Малга чөп салабыз. Итке сөөк салып, итке сөөк таштайбыз. Кыргыздын сөз байлыктары катуу негизи. Ошо сөөк таштаганда ырылдап талаш башталат экен. Ошол үчүн кыргыздын макалы эмне дейт? Иттин дос болгону жакшы, достун ит болгону жаман дейт. Ошон үчүн Кудай сактасын, мусулман бойдон эмне кылышыбыз керек? Кетишибиз керек.